Алар кичинекей кезинен эле нанды бөлүшүп жегенге үйрөнүшкөн. Сый урматты кантип көрсөтүү керектигин билишет. Ал тургай бири-бирине кубаныч тартуулоону да жакшы өздөштүрүшкөн. Алардын атасы акылман карыя Ибрайым бир жолу үйдүн жанына балдарын чогултуп, бир туугандыктын белгиси болсун деген тилек менен жалгыз теректин көчөтүн отургузат. Аларга дарактын тамыры анын өзөгүн кандай азыктандырса, силер да тамырыңар бир. Тамырыңарды унутпасаңар бийик өсөсүңөр. Андай кылбасаңар азык жетпеген жагы куурап, аягында толугу менен кургап жок болот, деди. Дал ошол теректи тегерете 5 уулуна 5 бөлөк там салып, келиндерди алып бөлүп чыгарган. Ар биринин өзүнчө коросу, эгин үчүн жер аянттары, бакчалары бар. Кичүү 2 кызы гана мектепте окушат. Бир туугандар эми түбөлүк кошуна. Ортодо атадан калган эстелик жалгыз терек. Ичер суусу түгөнүп, карыя каза болгондон кийин үй бүлө башчысынын милдетин балдардын эң улусу Арзыбек аткарып баштады. Чоң эшикте ата жашаган үйдө ошол улуу баласы калды. Табиятынан эстүү, тынч жүргөн Токто өзүнө бекем бала болчу. Калгандары аны атасы бар кезде эле сыйлап, кеңешип турушчу. Анан да бул үйдө балдар сейрек урушчу. Үй бүлөнүн ынтымагы, бир туугандык мамиле Ибрайым карыя көзөткөндөн кийин деле сакталып турду. Турмуш зарылдыгынан ар кимиси ар жакка кеткен. Айылда Мурат менен жолдош эле калган. Күндөрдүн биринде Айдаровдордун үйүнө алып келүүчү жолдо алыста күйгөн оттун жеңил түтүнүндөй көрүнгөн чаң жолдун үстүнө көтөрүлдү. Күзгү боз булуттардын арасынан күңүрт жаркырап, жолдо эски Нива пайда болду. Шашылбай, эки тарабына чөп өскөн жол менен машина акырын келе жатты. Дарбазада эки бир тууган, Мурат менен жолдош унчукпай күтүп турушкан. Жылдар мурун атасы каза болгондон бери бир туугандар сүйлөшө элек болчу. Баары кадимкидей эле. Тала, кородогу мал, кык жыттанган аба. Арзыбек машинадан түштү. Баягы бейпили караган көздөр, тырышчаак колдор. Бирок бели бир аз ийилип, жылмаюуну унутуп калгандай көрүндү. Ассалому алейкум, туугандар, деди ал. Валейкум ассалам, деди Мурат. Жалгызсыңбы? Жалгыз эмес. Арзыбек кара жолукчан аялды машинадан түшүрүүгө жардам берди. Бул Курманай, менин аялым. Жолдош аны тез жана унчукпай карап койду. Курманай салам айткан жок. Башка бирөөнүн жери дегендей корону тегерете тиктеди. Малды кайда камайсыңар? Деп саламдашуунун ордуна сурады. Бир туугандар бири-бирин карап таң калышты. Кийин көрсөтөбүз. Мурат кыска сүйлөп үйгө кирип кетти. Баары ушундай башталды. Уруш менен эмес, кыйкырык менен да эмес, бирок муздак, кайдыгерлик менен. Ошол болду Арзыбек аялы Курманайды үйүнө алып келгенден тарта баары өзгөрдү. Жөнөкөй, сабатсыз, өңү оор, тилинен заары чачыраган катын. Элдин каада салтын, атадан балага, укумдан тукумга калчу баалуулуктарын билчү эмес. Адатта агайыны эже сиңдилер бир тууган болгон соң жашоодо кыйналып калган бооруна айттырбай жардам кылат эмеспи? А Курманай башкача ойлонот. Өзү эптеп күн көрүп жатса, кичүүсүнө эмне үчүн жардам бериши керек деп түшүнбөйт. Ал тургай бир туугандык мамилени сактоодогу эрежелерди үйрөнгүсү да келген жок. Айдаровдордун үй бүлөсүнүн карым катышына, алыш беришине Курманай жаңы келин болуп келген учурда анча аралашкан эмес. Бара-бара күйөөсү Арзыбекке билбесе да акыл айтып, бир туугандардын сөздөрүн тыңшап,
Kээде güýesi menen uruşup ayıptay başladı. Emne üçün barına bere beresiň? Sen barынан çoňsuňga. Alar özleri iştep taap alsın, dep Kurmanay güýesine öktem aýtdy. Birok Arzbek anın aytkandaryny kulagynyň sırtynda galtyryp, koldu silkip çygyp ketdi. Uwaktyň ötüşi menen Kurmanay bir tugandardy biri-birine kaýraşdyryp, çagımdardy tokup başlady. Adegende mayda tarnıştar, idiş ayak, tamagaş, dastarkon çetindegi orunдар turalı uşak sözdördi çıgardı. Anan oluttu bolgon жерди, maldy, murasty bölüştürүү masalesinde kayçı pikirlerdi jaratkan ayın geplerdi taratты. Түшкү tamaqtanууга oturgan учурда Kurmanay: bir tuğandaryň seni paýdalanıp jatышat. Kança bersiň da ejesindiler, razı bolbodugo, dep Arzbekden açuksун keltirdi. Uşunday öňütdegi sözdördi uşaktardy günügü bolbosa da gün alys aýta berip, güýesин uğlandırıp saldı. Arzbektin gözleri bayağıday jandy emes, çarçagan. Keyinki wagtda özgöre başlagan. Al bir tuğandaryny görgende kuanyp, jakşı suraşıp, keyde gülüp turçu ele. Emi anın jylmaýuusy azaýyp kaldı. Jakşylyk jamandyklarda çoğulup kalyşganda unçukpay kalçı boldu. Anın üýünün eşigi murda bir tuğandar üçün açık bolsa, emi jabık çepke aylandı. Bir jolu enisi uğlunun toyuna torpok suraganda Arzbek ömüründe birinci jolu baş tartты. Bir tuğan enisi unçukpay ketip kaldı. Arzbektin mындай kılganına inileri menen karındaşları narazı boluşup, ança-munça çırdagı çıktı. Mындан ulam bul üýge bir tuğandar gelbey kalyşdy. İbrahim karya tigip ketken terek uşul okuyadan tarta, kurgap başlap, akırı toluk guurap kaldı. Kurmanay kaynatası oturguzup ketken terektin guurap kalışından keyin özün jengdim dep eseptedi. Birok üýdün içi murdagıday jarkırabay, öňsüz bolup kalgan ele. Ata-ene bar кезде ança-munça ırdagan ündör çygyp turgan bolsa, emi anday jok. Al turgay bul jerde gülgön adam jok. Al maksatıma jettim dep oýlady. Üy, jer, mal, jada kalsa Arzbek, bary meniki dep turdu. Birok gündördün birinde Arzbek jön ele ketip kaldı. Onçukpay, sözü jok, jön ele ketip kaldı. Al baltany alıp daryanın arka özüne ötkön boydan kayra kaytıp gelgen jok. Oşondan başlap Kurmanay жалгыз жашай başlaydı. Çoğun muzdak üýde. Ayıldagılar anı ak kargaday karaşçu. Jön ele ak karga emes, başka kanatlıların arasında tüktörü kirdegen ak kargaday özgöçelenip turçu. Ekinci bölüm. Sözdön söz. Kurmanay oçoktun janındagy oturguçka gelip oturup, buttарын jılıtıp kaldı. Oçoktogu çaynekte suyu kaynap jatıptır. Birok kızdardın hiç kimisi ağa çay kuyup gelgen jok. Gündüzü jalkolonуп jatasыңбы? Dedi al jek görörün jaşırбастан kızlarga. Түшкү tamaqtan keyin biz de salabız. Mal bolsa talada, geçinde aydap geleriz, dedi kızlardın biri. Alemi menin aylımda bulu waka çeyin mal sugarılıp, üy jıynalıp, ayaldar kamır jasap ütüp kalışat, dedi Kurmanay kayın singdisine tiştenip. Gelip gelbey jatıp az usun görsetkönüne Aynura açulandı. Birok karmanıp, siz жаңы gelbediňiz be? Siz de gönüp betesiz bizdikine. Andan görü emne tamak jegiňiz gelip jatat, singdim ököbüz bir jolu sizge arnap tamak jasap bereli, dedi. Kurmanay unçukpay koydu. Aynura bolgon sözdü özgörtüsüz özünün 2 jaş kiçүү singdisi Aliyaga aytıp berdi. Aliya ejesinin aytkandaryn ukkandan keyin jeňesine göňüli suw düştü. Jeňebiz bizdi jırgatpay kaldygo. Kazanga may kuybay barыбызды kuurubasa boldu. Boluşarga jiyata jiyapa jok. Emi kant etekemiz dep ejesiňdi ertenki günden
şekleniп kalıştı. Geçinde Arzыбек inileri менен картошка таласынан кайтып келгенде, Курманай кайын сиңдилери эртеден кечке жалкоолонуп жатканын айтып, жада калса тамак жасаганга жардам кылышпайт деп күйөөсүнө арызданды. Айнура агасын карап сүйлөйүн дегенде токтотуп койду. Жардам бергиле, тамак жасаганга жардам берип турсаңар. Идиштерди жууп, кийимдерди жууганга, деди Арзыбек. Алия токтоно албай, ансыз деле эжем экөөбүз жасайбыз барын, деди. Мурат сөзгө аралашып, ага, жеңем келгенге чейин үйдүн ишин Алия менен Айнура экөө эле кылып келишкен. Эми жеңем келип эркелеп жатышса керек да. Бирок Курманай тартынбай туруп Арзыбекке шыбырады. Сен баарынан улусуң, бирок баары сенин үстүңө минип алган. Мурат өзүнчө эле намыстуу. Жолдош болсо өжөр, сени сыйлашпайт. Сенин картайышыңды күтүп, үйдөн баарын көтөрүп кеткенге даяр турушат. А карындаштарың, аларга сенин белектериң эле керек. А дегенде Арзыбек аялынын сөздөрүнө маани берген жок. Анан макул болгонсуп башын ийкеп баштады. Анан өзү сүйлөдү. Биз тартипти калыбына келтиришибиз керек. Ар кимдин өз үй бүлөсү бар. Баары өзү үчүн жашасын, деди. Мурат ачуусу келсе да сабыр менен сүйлөдү. Ал Арзыбектен 2 жаш кичүү. Ансыз деле турмушубуз өзүнчө ага. Үйүбүз бөлөк-бөлөк. Болгону негизги дарбазабыз бир. Эгер мектепте окуган кыздар жеңеме оорлук келип жатса, анда азыр эле алып кетем аларды, деди. Бир туугандарга такырмындай сүйлөбөгөн Арзыбек өзүн өзү жактырбай, ошол түнү сыртка чыгып кеткен боюнча үйүнө кыйлада кайтып келди. Аны бир туугандардын баары атасы өткөндөн кийин ата катары көрүп таянып калышкан эле. Эми бүгүн болсо баарынын шабайы сууп, жылдыздарда жерди карагысы келбегенсип күңүрт. Арзыбек атасы отургузган баягы теректи карады. Шамалдан улам теректин куурап калган жалбырактары шуулдап, аял деп шыбырагандай үн чыккансыды. Арзыбек уккан кулагына ишенбей, атасынан бир белги келгендей туйду. 3 бөлүм. Дубалдагы жарака. Жаз алгач толорго келди. Эриген кардан улам туш-туштан суулар агып, аны менен бирге тынчсыздануу кошо келди. Бир туугандар ар дайымкыдай эле сууга тарыктарына чогулуп, аларды тазалап, айдоо аянттарына сууну бөлүштүрүүгө киришти. Бул өнөктүк илгертен бери эле салт болуп келген. Кезеги менен суугаруу, адилеттүү бөлүштүрүү. Арзыбек бул жолу баарынан кеч келди. Ошентсе да кичүүлөр агасын күтүп турган. А Курманай эски чапанын кийип, колуна таяк кармап алган. Ал бир туугандардын арасында чоочун кишидей көрүндү. Чыңалган, олуттуу, талкуу үчүн эмес, сот үчүн келгендей. Биз баарыңардан улуубуз, биринчи сууну биз алабыз, деп күйөөсүн үгүттөгөндөй болду. Сенин сөзүң сөз беле дегендей кылып, кана баштайбызбы, деп жолдош сурады. Мурдагыдай эле нөмөт боюнча суугарабызбы? Арзыбек олку-солку болду. Биз бир нерсени өзгөртүүбүз керек. Бир туугандар бири-бирин карап калышты. Сиз сууну бөлүштүрүүнүн кезеги боюнча айтып жатасызбы? Деди Мурат. Кайрадан сөзүн улап, менин бакчам суунун башында. Суу биринчи мага келиши керек. Агып чыккан суу жолдошко өтөт. Жылда эле ошондой эмес беле? Баары тынчый түштү. Тынчтыкты арыктагы суунун шыбыры гана бузду. Арзыбек анын сөзүн бөлүп, мындан ары башкача кылабыз. Ар жыл сайын кезегибиз өзгөрүп турат. Мурат катуу деле сүйлөгөн жок. Ага, бирок бул ишти атам бар деле ушундай кезек менен кылчу элек го. Сиз 3 кезекте турасыз. Үй бүлө башчысы катары сиз адилеттүү болушуңуз керек. Адилеттүүлүк дейсиңби? Арзыбектин үнү титиреп кетти. Анан мен сууну баарынан аз алсам, муну теңчилик деп айтасыңбы?
Siz emne üçün mындай süйлep kaldыңыз? Emne üçün özgörüp kеттiniz? Жолдош кабагын түйдü. Же аялыңыз баарын чечип калганбы? А дегенде өз аялыңды тартипке келтир, ана меникин айт, деп Арзыбек ачууланды. Талаш алгач суудан башталса, эми сөздүн угу селдей болуп башка жака бурулуп кетти. Эски таарыныштар айтыла баштады. Курманайдын чырагына май таап, бир туугандарды уруштуруп койгонуна ыраазы болгондой. Ортодон чыга калып, Арзыбектин кубатына шыкак берип турду. Жолдош сууга тарыктын жыгач мамысына муштумун чапты. Эгер сиз бир туугандарыңызды бул жака коюп, аялыңыздын сөзүн уккан болсоңуз, анда бул үй бүлө эмес, бул базар. А сен ар дайым эле тентек болчусуң, деди Арзыбек. Эң кичүүсү болсоң эле орой боло берем деп ойлойсуңбу? Мурат колун көтөрдү. Жетишет. Бул жөн эле суу. Эртеңде жашоо керек. Өзүңүздү шерменде кылбаңыз, ага. Мунун баарын биз үчүн атам жасап кеткен го. Бирок өтө кеч болуп калган. Дубалдагы жарака сыяктуу эски байланыштарга, бир туугандык мамилеге жарака кетти. Ошол күндөн баштап Арзыбек талаадагы ишке келбей калды. Курманай болсо иттерди кородон кууп чыккан мышыктай өз коросунан чыкпай жүрдү. Үйлөрдүн ортосундагы Ибрайым ата отурган теректин акыркы шагы дагы саргарып, жашоосун токтотконун баары байкап калышты. 4-бөлүм. Терезеси жабык үй. Жазгы шамал Арзыбектин үйүнүн терезелерин каккылады. Бул үйдө бир туугандардын баары чоңойгон. Убагында бул айылдагы эң жылуу үй ушул эле. Ибрайым атанын айылдаштары, дос тааныштары, жакындары, койчу, баары келип, көпчүлүк баарлашкан үй эле. Очокто ар дайым чай кайнап, чайнектер эч качан бош болгон эмес. Азырчы? Азыр терезелер калың пардалар менен жабылып, эшиктери бекитилген. Кайран гана атанын үйү, кайран гана чоң эшик. Сууга байланыштуу араздашуудан бир кыйла убакыт өттү. Арзыбек талаага баспай койсо да, Мурат менен жолдош анын талаасын өздөрү суугарып турушту. Агасы менен сүйлөшпөй калганына өкүнүшүп, бул жолу жарашалы деген максатта Арзыбектин коросуна келишкен эле. Кайдан пайда боло калды, Курманай кабанак иттей ырылдады. Аларды киргизбе, аларга сенин керегиң жок. Алар сени такыр урматтабайт. Сүйлөй берди же токтоп калбайт. Алар сени пайлап эле турушат. Эмнени жулак ачсам деп. Курманай көлөкөдө ышкырган жылаандай заарын чача берди. Булар менин инилерим, бир туугандарым. Арзыбек каршылык көрсөтүүгө аракет кылып, инилерин көздөй басты. Курманай эски жараны козгоп, муну карап кой. Сен суу талашканда сени ким колдоду эле? Ким? Эч ким. Баары унчукпай калышты. Булар сени сыйлашпайт. Сенин жерлериңдин баарын бөлүп алгысы келет. Сен эмне, сокурсуңбу? Деди Курманай. Албетте, ал сокур эмес. Арзыбек тишин кычыратты. Бир туугандарынын айыптуу болуп турганы Арзыбектин ичин ачыштырып, өткөн күндөрдү эске салды. Мурат агасынан кичи болсо да тетик бала эле. Бул үйдө кандай сонун күндөр өткөн эле. Атамдын базардан тарбыз алып келип, тетиги көлөкөдө бөлүп бергени, апамдын тандырган нан бышырып, каймак менен жедиргени, кечинде казандагы ысыган майга пияз салып, андан чыккан жыттын торпок кайтарган жерге чейин жеткени. Эмиче. Мурат унчукпай калды. Аны улай жолдош. Апам каза болгондо бул үйдө мен үчүн жашоо бүткөндөй сезилген эле. Кийин атам таштап кеткенде жашоо такыр эле кызыксыз болуп калган. Мына азыр ошондогу сезимдер кайра кайталанып жатат деп ыйлап жиберди. Ооба, бир туугандардын азыркы маселеси ичинен чирип жаткан эски дөңгөчтөй болуп калган.
Алар бүгүн да жарашкан жок. Тагыраагы Курманай бир туугандардын ортосунда асмандан түшкөн чагылгандай чартылдап турду. Ошентип Курманай дарбазасын уламдан улам бекитип жүрдү. Ал эч кимди конокко чакырбайт, коноктор да келбейт. Жада калса, балдарын да көчөгө чыгарбайт. Бир сөз менен айтканда, Арызбектин үйү дүлөй болуп калды. Күндөрдүн биринде Арызбектин карындашы Айнура айт майрамы күнү ага бир табак боорсок, чөйчөкө бал, куурулган казы карта алып келди. Ал агасы Мараттын үйүндө жашайт эле. Дарбазаны такылдатты. «Ага, үйдөсүзбү?» деп кыйкырды. Курманай кайын сиңдисинин келгенин түшүндү, бирок ачкан жок. «Ал бош эмес», деди Курманай, дарбазанын ич жагында туруп. «Мен агама майрамдык тамак алып келдим. Берип кетейин дедим». Жеңеси дарбазаны: «Тамагыңды кайра алып кете бер. Биз кайыр сурап жаткан жокпуз», деген бойдон үйүнө кирип кетти. Айнура башка үн чукпастан алып келген тамактарын дарбазанын түбүнө коюп кете берди. Тамакты алган эч ким жок. Токтор жыргады. Каалагандай чукулап, майрам ошолордуку болду. Аялынын азабынан улам Арызбек уламдан улам унчукпай калчу болду. Бош калган короону карап, отургучта отура берди. Анын жанына, анын ордуна Курманай сүйлөйт, жаагы басылбайт. Бул үйгө ким келе алат, кимге келгенге болбойт, ал чечип койгон. Бирок булардын үйүнө айт күнү да эч ким келген жок. Күндөрдүн биринде ал сууга тарыктарын тазалоо үчүн талаага эрте келди. Жолдош ал жерде экен. «Ассаламу алейкум ага», деди жолдош аны карап. Арызбек унчукпай койду. «Мен суугарып бүтүп калдым. Азыр сиз да суугарасызбы?» «Мага баары бир», деп Арызбек кайра артка кетип калды. Анын тамактанууга да көнү тартпай калган. Кечинде да тамак ичпегенин байкаган Курманай анын жанына отурду. «Эмнеге дагы эле унчукпай жатасың? Бул жерде баары ушунчалык кысылып кетти. Жада калса дубалдар дагы дем албай калгандай», деди күйөөсү. «Баары бир сен катуу болушуң керек. Болбосо сени жеп коюшат», деп Курманай орунсуз сүйлөдү. Арызбек биринчи жолу аялын теше тиктеди. «Сен эмне мынча мени жегидей тиктедиң?» «Мени алар эмес, сен жедиң. Сен жеп жатасың», деп күйөөсү катуу сүйлөдү. Курманай туруп калды. Күйөөсүн жаман көздөрү менен тиктеп: «Демек сен аларды кайра угуп баштаган турбайсыңбы? Бар аларга. Азыр эле бара бер. Кийимдериңди ала кет. Кайра келбе», деп Арызбекти жетим баладай тилдеди. Ошол күнү кечинде бир туугандар Арызбектин үйүнө келишти. Колдорунда боорсок, беш бармак, курут, шорпу, челпек, баары айттагыдай. Үй ээси Арызбек конокторду үйүнө чакырды. Булардын үйүнө көп күндөн бери адам басып келбей калгандыктан бул жолу дарбазасын жабышкан жок. Балдар бурчка тыгылып, күлүп, ызы-чуу кылбаганга аракет кылышты. Бирок үйдүн ичи гана муздак экен. Курманай самоорду дасторконго койду, калп эле жылмайып. Баары тегерет отурушкан. Арызбек бир туугандарынын абалын ооз учурунда сурамыш болуп, башка үн чукпады. Мурат нанды сындырып, алдыларына койду. «Мына алдыбызда түркүн тамактар, алгыла, нан менен туз». «Рахмат», деди Арызбек өксүп. Бирок ал ооз тийген да жок. Тынчтык өкүм сүрдү. Бөлмөнүн ичиндеги аба өтө эле оор сезилди. Бул жердеги адамдын деми кыстыгып кетчүдөй. Анан жолдош сөз баштады. «Билесизби, биз сиздин үйүңүзгө тамак ичкени келген жокпуз. Сүйлөшүүгө келгенбиз. Биз бир үй билебиз го. Сизди улуубуз деп чын жүрөктөн келдик. Бирок эмнеге унчукпайсыз? Бизге карабайсыз да». Курманай сөзүн бөлдү. Дагы эле баягыдай жакшы сүйлөп келе жатып эле тилинен заарын чачып салат.
Balkim sizlerden көңілі қалғандыр. Қарындашы Айнура башын көтеріп: Жеңе, біздің үйге жаңа келін болып келгеніңізде эле башкача болгонсуз. Баарыбызды жактырбай, мурдуңузду тырыштырып, бирок дегенде Курманай анын сөзүн бөлүп салды. Айнура кайра сөзүн улантты. Кичүүсү деп эле бизди тыя бересиңер. Биз эмне? Биз деле адамбыз. Оюбузду айтышыбыз керек. Сиз жаңы келген учурда сиңдим экөөбүз кичине элек. Бизди жетим кыздар деп өгөй энедей мамиле кылдыңыз. Агабыздын көңүлү деп, үйдө уруш чыкпасын деп биз эч кимге арызданбадык. Ал күндөр өтүп кетти. Бирок азырга чейин ошондогу кылыгыңызды таштабадыңыз. Арзыбек агам менен катташтырбай койдуңар го. Агам болсо сүйлөбөс болду. Апам менен атам жердин алдында жатып, балдардын азыркы ыйкы-тыйкысынан улам ыйлап жатышса керек. Жеңе, сиз өзүңүздү үй ээси сезип алдыңыз. Кимди конокко чакырып, кимди кууп чыгыш керек, баарын чечип калдыңыз го. Бирок үй бүлө жип менен жетелей турган кой эмес, деп сөзүнүн аягында ыйлап жиберди. Агасы Арзыбек угуп отура берди. Бүгүн уруша турган күн эмес. Бул күнү атам менен апам дасторкон жайып, баарыбызга даамдуу тамактарды жасачу. Дал ушул үйдө, дал ушул бөлмөдө кандай сонун күндөр өткөн эле. Атамдын үйүнө атам менен апамды сагынган үчүн келебиз. Кол алышып, учурашып, бетинен өп, кучакташа албасак дагы, алар баскан жерде, алар жашаган үйдө болуунун өзү бизге канчалык дем берерин сиз билесизби, ага? Ушул үйгө келип, ата-энебизге болгон сагынычыбызды таркатып кетебиз го. Сиз муну сезбейсиз да, ага, деп Мурат жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан сөздөрүн айтты. Жетишет! Арзыбек капысынан ордунан турду. Анын үнү курч, бирок катуу эмес. Көрбөй калды деп ойлойсуңбу? Эмне болуп жатканын түшүнбөй жатат деп ойлойсуңбу? Мен баарын көрүп турам, бирок мен чарчадым. Эмнеден чарчадыңыз? Жолдош суроо берди. Бизденби? Же жашоонун өзүнөнбү? Ал көзүн ылдый түшүрдү. Курманай көз карашы менен баарын өрттөгүсү келгендей бир чекитти тиктеп турду. Мен тынчтыкты каалайм, деди Арзыбек. Тынчтык, талаш тартышсыз, урушсуз. Мурат ордунан козголуп: Ага, өзгөрүүгө убакыт келди. Качанга чейин ушинтип ит мушук болуп жашай беребиз? Мен эч кимди айыптагым келбейт. Биздин баарыбызды ыйкы-тыйкы кылган аялыңыз болду. Жеңем эле адамдай болуп, жакшы мамиле кылып турганда, сизди аты ордуна ата көрүп, келип турат элек кой үйүңүзгө. Ушул аялдын сөзүнөн чыга албай жүрүп, ушуга жеттик. Ооба, чындык ачуу болот. Баарыбыз сизден кичүүбүз. Биздин алдыбызда башты жерге салып отурганыңыз да туура эмес. Сиз мурда кандай адам элеңиз? Тамаша айтып, күлүп турган жайдары Арзыбек кайда кетти? Сууну сиңген жерге куй дейт. Жеңем айткандан пайда жок. Ал баарын тескери жасап жүрүп, ушундай болду. Азыр дегенде Курманай аны токтотоюн деди. Ушул учурда Арзыбек биринчи жолу бир туугандарынын алдында аялы Курманайды колу менен түртүп салды. Сенин оозуң жабылабы деге? Менин эшигимди аттап келгенден баштап чатак. Биз мындай эмес элек. Бир нан болсо да бөлүшүп жеп. Тамак болбой калса, аны сууга малып жеп чоңойгон балдар элек. Баарын талкалаган сен болдуң. Жап оозуңду. Үй бүлөлүк баалуулуктардын бирин дагы калтырбадың. Айбан, күзгүдөн өзүңдүн түсүңдү карайсыңбы сен? Мен жолуккан Курманай жок азыр. Сүйлөбө, деп дагы көп сөздөрдү айтып салды. Жымжырттык. Бул тынчтык эмес. Ооба, бул боштук. Арзыбек ордунан туруп сыртка чыгып кетти. Башкалары да сыртка көздөй жөнөштү. Дасторконго коюлган тамакты эч ким жеген жок. Курманай тойдогу чугучун кишидей дасторкондо жалгыз калды. 6-бөлүм. Тынчтык. Таң эрте менен жер ным тартып калыптыр.
Tuman дөңсөлөрдөн eski кийиздей акырын ылдый жылып баратат. Арзыбек азан айтылы электе ойгонуп ордунан турду. Курманай уктап жатат. Уктап жатса да анын өңү күйөөсүнө күңүрт көрүндү. Чапанын кийген жок. Колунан балта, термос чай алып чыгып кетти. Коштошкон да жок. Дарыяны көздөй басты. Бул жерде бир жолу атасы менен отун жарып, канаттуулар менен коёнго тор салып, сууда сүзгөндү үйрөнгөн эле. Дарья баягы эле, бирок түбөлүктүү көрүнгөн баардык нерселер сыяктуу жыл өткөн сайын тайыз болуп калыптыр. Ал эски дүмүрдүн үстүнө отуруп, сууну көпкө карады. Шамал куураган чөптү козгойт. Кулагына бир туугандардын айткандары алыскы жаңырыктай угулуп турду. Ошол жолугушууну кайра ойлонду. Анан да өмүрүнүн акыркы жылында атасынын бул жерде отурганын эстеди. Тынч, чачы боз, колунда таяк. Ошондо Арзыбек ага чай алып келген эле. Үй бүлө килем сыяктуу балам. Бир бурчун катуу тартсаң, бүт жагы ийри болот. Сак бол уулум. Бурчтардын тегиз болушун көзөмөлдөбөсөң, тынчтыкты орното албайсың. Арзыбек аны эстеп, терең үшкүрдү. Ата, сиздин айтканыңыз башыма түштү. Тынчтык жок. Мен алсызмын. Бир катын калым жетпей, баарын куруттум. Инилериме душман болдум. Карындаштарымды сыздатып, сиздин ордуңузга ата боло албадым. Баарын билип турам ата. Мен сизге берген убадамды аткара албадым. Кайдагы бир катындын сөзүнөн чыга албай, кара тумшук, бактысыз, байкуш, ырысы жок, шорду болдум. Атасы каза болгондон бери Арзыбек мынтип атасына кайрылып, өзү менен өзү биринчи жолу сүйлөшүп жатат. Бүгүн анын мууну бошоп, атасына берген убадаларын аткара албай калган үчүн кечирим сурап турганы өкүнүчтүү көрүндү. Жалгыз отуруп, жүрөгүнөн ыйлады. Айлана тынч, көздөрү ооруйт. Атасы угуп жаткандай арманын айтты. Мени кечириңиз, ата. Мага ишенгениңизди билем. Колунан баары келет деп ойлогонсуз. Мен да өзүмдү күчтүүмүн деп ойлочумун. А көрсө, мен алсыз турбаймынбы? Мени кечириңиз. Арзыбек колдорун ылдый таштап, кең талаанын ортосунда турду. Атасынын өлөр алдындагы сүйлөшүүсүн эстеди. Атасы Арзыбектин колун кармап айткан эле. Менин саатым келип калды окшойт. Анча-мынча иштеримди аягына чыгара албай калдым. Убактым жок. А сен үй бүлөгө кам көр болам. Баарын чогуу карма. Арзыбек башын ылдый кылып, мен деди. Азыр эч ким жок, баары кетти. Шамалда чачылган жалбырактардай. Мен чынын айтсам, бир туугандар чоочун болуп калышты. Карындаштарым дагы алыс. Биз сүйлөшпөйбүз. Сиз айткандай кылайын дейм, бирок колумдан келбей калды, чарчадым. Ыйлап алды. Кайрадан атасы угуп жаткандай. Кандайсыз ата? Эмне мынча эрте кеттиңиз? Сагындым сиздин көлөкөңүздү. Көз карашыңызды, жада калса унчукпай карап турганыңызды. Мен жалгыз калдым, ата. Жалгыз, түшүндүңүзбү? Мен берген убадамды аткара алган жокмун. Мен сизди таштап койдум. Мен кыла албадым, ата. Бул сиздин бизди таштап кеткениңиз эмес. Бул мага берип кеткен жүктү көтөрө албай койгонумда. Мен аны азыр деле көтөрө албайм, ишенбейм. Кечириңиз ата. Ата, мени кечириңиз. Айтып бүттү окшойт. Жүрөктүн кан тамырларынан арылып өткөн сөздөрдү атасына угузуп бүттү окшойт. Канчалаган жылдардан бери Арзыбек мынтип ээн талаада жалгыз өзү менен өзү сүйлөшкөн эмес эле. Ички дүйнөсүнө толуп кеткен экен, атасына арманын айтып, бүгүн бошонуп алды. Түшкө жакын от жагып, чай ичти. Бир кезде атасы менен ойногон жээкти карап,
жүрегі ооруп жатканын сезди. Кечинде ал кайтып келди. Үй караңгы болчу. Курманай аны босоодон тосуп алды. Кайда жүрдүң? Дарыянын боюнда. Ал жака бир отола кете берсең болмок. Бул жерди тар сезип батпай калсаң. Ал жооп берген жок. Өтүгүн чечип ашканага кирди. Анын жүзү боз болчу. Сүйлөшкөндү унутуп калдыңбы? Курманай каңкылдады. Күйөөсү аялына кымындай да ачууланган жок. Каалаганыңды сүйлө, каалаганыңды кыл, Курманай. Кааласаң үйдүн сыртын карага боеп сал. Кааласаң кетип кал, мага баары бир, деди Арзыбек. Жок, мен кетип төркүнүмө шерменде болгум келбейт. Кеткиң келсе, сен өзүң кете бер. Арзыбек ордунан туруп кайра кийинди. Баш кийимин алып сыртка чыга берерде, аялы кайрадан суроо берди. Ошондо кетип жатасыңбы? Мен жолдошко барам, сүйлөшүүгө. Мен сени киргизбейм, кайра келбей эле кой. Сен менин апам эмессиң, сен дубалда эмессиң. Ошентип Арзыбек чыгып кетти. 7-бөлүм. Артка сайылган бычак. Бул жылкы жаз эч качан келбегендей тез эле өтүп кетти. Жер бат эле кургап, ысык демейдегиден эрте келди. Айылдагылар аба ырайы быйыл жакшы эмес деп айта башташты. Карыялар тереке жалбырак аз чыкса бале болот деп чекесин буруштурушты. Арзыбектин карындашы Айнура капыстан ооруп калды. Эмне деген ооруга кабылган? Айтор алсыз. Андан кийин ал такыр эле төшөктөн тура албай жатып калды. Мурат менен жолдош аны шаардык ооруканага алып барышты. Дарыгерлер баштарын чайкап, кеч, бөйрөктөр иштебей калган. Күндөр, балким, жумалар эле калды. Бир туугандар Арзыбектин үйүнө келишти. Алар дарбазаны каккылап, Курманайдын "Ал уктап жатат" деген муздак жообун угушту. "Кечээ түнү уктабай калган, кан басымы көтөрүлүп кетиптир", деди ал. "Эмнеси болсо да турсун", деди Мурат акырын. "Айнура ооруп жатат өлүм алдында. Сиз аны аябай эле коюңуз. Болгону агамды чакырып коюңуз", жолдош муштумун түйүп. "Мени угуңуз, жеңе. Айнура анын карындашы, сиздики эмес". Ары жактан Арзыбек көрүндү. Бир жумадан бери тамак жебегендей, уктабай калгандай көрүндү. "Мен уктум, бирок бара албайм". "Ага", деп баштады Мурат. "Ал сизди күтүп жатат. Ага акчаңыздын кереги жок. Болгону көрүшүп коюңуз". Арзыбек көпкө карады. Анан көздөрүн ылдый түшүрүп, "Мен барбайм". Жолдош алдыга басып, "Неге?" "Мен каалабайм". "Эмне, анын көздөрүн карагандан коркуп жатасызбы?" Арзыбек бурулуп кетти. Бир туугандар да кетип калышты. 3 күндөн кийин Айнура каза болду. Ал өлөр алдында: "Арзыбек агама айтып койгула, мен аны күнөөлөгөн жокмун. Болгону келбей калганы өкүнүчтүү", деди. Арзыбек жаназага да келген жок. Айылдагылар бири-бирин карап, баштарын чайкап жатышты. Арзыбек мурда тийип турган күндөй эле. Баардыгын жылытчу. Эми болсо көлөкө болуп калды. Дагы бирөө: "Мунун баарына анын аялы айыптуу". Дагы башкасы: "Аялы эмес, өзү күнөөлүү. Аялды башкара алган жок". Эжесинин тажыясына шаардан келген Арзыбектин уулу Аман баарын угуп отурду. Көпчүлүктүн арасында аны эч ким тааныбайт. Унчукпады. Баарын көрдү, баарын укту. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүткөндөн кийин Аман атасына барган жок. Кирген да жок. Кетер алдында гана кыскача кат жазды. "Сиздин мага үлгү болушуңузду каалабайм. Мен сиздей болгум келбейт". Ошол түнү Арзыбек жалгыз отурду, уулунун катын окуп. 8-бөлүм. Куураган терек. Арзыбектин короосунда атасы отургузган терек куурап калган. Алгач бир бутак, анан башкасы. Эс тутуму жана колдоосунан ажыраган карыядай бутактары сынып, дээрлик жылаңач турду.
Айылдағы gelинler, sen meni geçirip koy. Бирок бул жакшы жишан эмес. Дагы бирөөсү, Айдаровдордун үйү менен байланышы бар нерселердин баары талкаланып баштады го. Уураган дарактын көлөкөсүндө жашоо күнөө. Gelинleri менен кошо келе жаткан Курманай. Бул даракта дарак убагы келгенде куурайт. Аны алып салабыз. Муну эбак эле алып салыш керек болчу, деди. Gelинlerдин бирөөсү, менин кайнатамдын теректери дагы деле турбайбы? Аларды сугарыш керек, караш керек. Карабасаң ушундай болот да, деди. Ошол күнү кечинде булардын үйүнө айылдын Асанбай аттуу аксакалы келди. Сөздөн да, көз караштан да, Курманайдан да корккон жок. Ассалому алейкум, деди терезени карап. Арзыбек чыгып келип, анын жанындагы отургучка отурду. Аксакал кыйкырбады, жемелебеди. Атаң бул теректи кантип отургузганы эсимде. Ал балдарым ынтымакта болуп, бир жашаса өсө берсин. А тескерисинче араздашып, акмак болушса, кургап калсын, деген эле мага. Арзыбек көзүн төмөн түшүрдү. Курап калды, деп Асанбай аксакал таягына таянып, ордунан турду. А сен, балам, сен да курап кеттиң. Бош каптай басып жүрөсүң. Тирүү жүргөнүң менен сенде жан жок, деп кете берди. Кыйла басып кеткенден кийин артка бурулуп кайра сүйлөдү. Эсиңде болсун, дарак жалбырактары түшкөндө эмес, тамыры үзүлгөндө гана өлөт, деди. Ошол түнү Арзыбек балта алып теректи кыйып салууну чечти. Анын астында көпкө отуруп өйдө карады. Чапкылап отуруп теректи толук кулат алган жок. 9-бөлүм. Көздөн кайын болуу. Арзыбек үйдө жок. Курманай аны таланы суугарганы кеткен окшойт деп ойлоду. Анан Мурат менен жолдошко барды. Мечитке да барды. Түшкү тамактануу маалында Курманай күйөөсүн күттү. Келип калабы деп тамактанбай отурду. Ал кайра келет, дарыя жакка кетсе керек, деп ичинен ойлоду. Бирок бир күн өттү. Арзыбектен кабар жок. 3 күндөн кийин Мурат келди. Ал жарым чабылган теректин жанында турганда жолдош да келди. Аны менен кошо Арзыбектин уулу Аман да келген эле. Курманай Амандын өгөй энеси болгондуктан баланы менен саламдашкан да жок. Алар тегерек четтин баарын карашты. Дарыя, эски тегирмен, үңкүрлөр, көрүстөн. Жада калса, атасы эртең менен чыкканды жакшы көргөн дөңдүн чокусуна да барышты. Бирок Арзыбекти таба алышкан жок. Издөөдөн жыйынтык болбой, караңгы киргенде артка кайтышты. Баары чогуу Арзыбектин үйүнө келип, тийип коелу дештеп. Балким келип калды деп ойлошкон. Сыртта отурган Курманайга карап, Мурат: ал бизди таштап кеткен жок. Ал сени таштап кетти, деди. 2 жума өттү. Эл Арзыбек кайда деп сурабай да калышты. Ал же өлдү, же бир отоло алыска кетип жоголду. Ошентип арадан 20 жыл өттү. Арзыбектин үйү бош сандыктай тура берди. Терезелер чаң, короодо жымжырттык. Жарымы чабылган терек эбак кулаган. Бирок анын шактарын алып жыйнаштырган адам жок. Кулаган бойдон жатат. 2 уулу үйлөнүп, шаарга кетип калышкан. Курманай болсо жалгыз. Короосунан чыкпай калган. Көчөдөн өткөн адамдардын үнүн угуп турайын деп, дайыма дарбазанын ички жагына отуруп алат. Бул жолу өтө катуу сөз укту. Өтүп бараткан аялдар: ай кайран үй, эмне деген үй эле. Баарын жок кылды. Ал аял эмес, талкалоочу экен да, каргыш тийгир. Курманай баарын укту. Анын көздөрү тунарып кетти. Күндөрдүн биринде айылга бир сел саяк карыя келди. Такылдаган дарбазаны Курманай ачты. Сакал муруту саксайган, бирок үнү тааныш адам. Жакшылап үңүлүп карап, күйөөсү Арзыбек экенин тааныды. Бирок Арзыбек үйүнө кирген жок. Курманай чалынын колунан кармап, кое бербей, үйгө алып кирүүгө аракет кылды. Бирок Арзыбек таягын таянып,
kayra jolunu ulap belgisiz tarapka gete berdi.